кээде з сга айланат, ч шга айланат. Ал эми кээ бир үндүүлөр деги эле окулбай калат. Кандайча? Бул чыгарылышта айтып берем. Баштадык. Арыбаңыздар, орубаңыздар. Биз орфоэпиянын эрежелерин жана адабий тилдин нормаларын айтууну түшүндүрүүнү улантабыз, кеттик. Сөз айкашында эгерде биринчи сөз үндүүгө бүтүп, анан кийинки сөз үндүү менен баштала турган болсо, анда биринчи үндүүбүз окулбайт. Мисалы үчүн саралма, келелек жана башка. Сөзүбүз созулма үндүү, кийинки сөз үндүү менен башталган болсо, бир үндүүсү кыскарат. Муңдуур эмес, суу ичтим эмес. Суу ичтим, муңдуур. Жумшак з тыбышы менен аяктаган сөзгө каткалаң с, ч тыбыштары кошулса, анда зыбыз с болуп окулат. Мисалы үчүн жасчу, асыра, туссуз. Болду? Сөздүн аягында ч тыбышына с, т, ч тыбыштары уланганда, анда чыбыз ш болуп окулат. Мисалы үчүн жыгашчы, ашчы, уш, чул. Б, В, Г, Д, Ж. Бул жумшак тыбыштар кыргыз тилиндеги сөздөрдүн аягында колдонулбайт, а эгерде чет тилдик сөздөр болсо, анда каткалаңдашып айтылат. Мисалы үчүн клуб, архив, митинг, завод, доклад, шарж. Вау.